Bunu atlar Abdurrahman Affan деген аттар келип атат да. Кече интернетте жүрөт бирөө. Манастын ичинде 360-тан ашуу каарман бар экен. Ошол аттарды эле койбойсуңарбы? Абдуррахман Палантүкүн деп койбой дейт. Дегенде эле китептин башында мен Манастагы Саякбайды окуп атам, докторский жазам деп. Жакып алейхиссаламдын атынан Якубтан атылган Жакып деген. Эми Жакып болгонго чейин адамдарга сиңип ошентип өзгөрүп келди деген сөз да. Мисалы үчүн орус тилдеги азырынча кыргыз Иван деген ат жок да, кирип кете элек да мисалы үчүн. Көрдүң, анткени 70-80-100 эле жыл болду. Якуб деген ат арабча ат. Ошол мусулманчылыкка кирип, адамдарга сиңип кулакка көнүп, Якубтан Жакып пайда болуп, анан Жакып деп ат коюлганга чейин демек канча доор өткөн деген сөз. Деп өзүнчө анткени Манас мусулманчылык кабыл алган дей берет, жок, Манастын атасы Жакып, Жакыптын бубасы Меккеге барып окуган деген ошо Саякбайдын вариантта келет экен. Аллаху акбар. Жакып, Манас атабыздын атасы Жакып. Жакыптын чоң атасынын атасы ошол Меккеге барып окуп ижазат алгандыгы бар экен. Аллаху акбар. Олия зада болгон. Кудайдын досу болгон. Олия деген сөз эми биздикилер жанагы суда ушетип жүрөт, андай эмес. Олия деген сөз бул эмне ыйман келтирип, амал кылган адам олия, Кудайдын досу. Курбанчылык кылган. Ошондой болгон экен. Анан небереси кыбырасынан Жакып деп ат коет. Якуб пайгамбардын атынан. Жакып деп ат коюп атат да. Манас өзү Куранда ла Манаса деп келет мисалы үчүн. Таң кала бересиз, ошо Манастагыны койсоң ушул экөө бир эле нерсе чыгат, эмти бир нерсе чыга берет, эмти эле. Курандан койгон экен да Манас ата. Манасты Курандан койгон. Адамдар бардыгы барга жанагы ла Манас деген мафар деген сөз. Адамдар корголой турган жер деген сөз. Ла мафарра деген. Манас деген сөз адамдар качып таппай калганда корголоп келе турган жер деген сөз. Шундай үмүт кылышкан Манас жанагы чачылганды улаган, үзүлгөндү топтогон, чогулткан, Курама жанап журт кылдым деп, Кураманы топтоп журт кылып, ошону Манас атка туура келген. Курама. Кулал таптап куш кылдым, Курама таптап журт кылдым деген Манастын аты ошого туура келет. Анткени бардап келип корголоп, чачылып кеткен топтогон Манас атабыз. Ошол ат койгондо коюлган ат насибе ушундай ошол өзүнүн өңүтүнө чыгып атат да. Чындап бардыгын чогултуп атат, чачылгандын бардыгын. Чачылганды улаг, үзүлгөндү улаган, чачылган топтогон деп Манаста келет. Бул боюнча иншалла китеп жазылат.